Дүйнөгө кеңири жайылган искусствонун бир түрү бул музыка. Дал ушул айтылган сөзгө таянып, биз бүгүн Радио Кафе программабызды баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен ардактуу угармандар, жана ошондой эле биздин студиядагы ардактуу коноктор, баарыңыздарга жакшы күн, жакшы маанай каалоо менен биргеликте Радио Кафе уктуруусунун кийинки чыгарылышын биз баштоо алдында турабыз. Албетте, достор, мен бүгүн жалгыз эмесмин. Мага өйдөдө өкүлдүйдө жөлөк болуп турган жанымда Мыктыбек Нурланбеков. Жана ошондой эле мен менен чогуу алып бара турган Өзгөрүш Абакиров. Кол чабуулар. Ардактуу достор, угуп жатканыңыздар бул Мингайл ФМ радиосу. Ал эми Радио Кафе программабызда бүгүн бизде конокто Урмат Токонбаев, Асман вокалдык теледолбоорунун жеңүүчүсү, эң сонун жигит, сулуу, бойдок, апапакай, көздөрү жымшык. Ооба, эң башкысын айтып кетиш керек. Өрчү жигит бүгүн бизде Урмат Токонбаев. Бүгүн Урматтын талантына күбө болобуз, ардактуу достор. 100% жандуу үн, бардыгы жандуу. Жада калса адашсак дагы баары жандуу болот. Ооба. Ошондуктан бизди алдын ала кечириңиздер. Урматты коштой турган Feelings акустик тобу. Биз болсо бир ырдан кийин бардык ушул жерде отурган биздин солисттер менен таанышып өтөлү. Ооба. Анда кезекти Урматка берели. Урматка дүркүрөтө кол чаап коюңуздар. Урматтуу угармандар, ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, Урматка көңүл бөлүңүздөр. Ак баракка сөзүн жазып, обонун жүрөккө сактап, түн ортосу ойго батып, ал жигит уктабай жатат. Кызды сүйгөн ырчы жигит ушунча уялчак беле, сезимдерин айта албастан обон кылып ырдай берет. Кызды сүйгөн ырчы жигит ушунча уялчак беле, сезимдерин айта албастан обон кылып ырдай берет. Махабаттын көртөп турган жаз күнүндөй кыз көңүлү, ак сүйүүнүн ырларынан алып учат жаш жүрөгү. Кыз жактырган ырчы жигит сезимдерин айтпаса да, анын сулуу ырларынан түшүнгөндөй уга берет. Кыз жактырган ырчы жигит сезимдерин айтпаса да, анын сулуу ырларынан түшүнгөндөй уга берет. На-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-на-най. Күндөр өттү, жазда келди, эки жүрөк жолугушту. Айлуу түндө сыр чечишип, ал кечте бирге болушту. Ак сүйүүсүн обон кылып, ырчы жигит ырдап турса, жаш солонун жүрөгүндө сүйүгүлү гүлдөй берет. Ак сүйүүсүн обон кылып, ырчы жигит ырдап турса, жаш солонун жүрөгүндө
suyu gülü gülдөй берет, аппак suyu түбөлүккө жүрөктөрдө жашай берет. Чоң рахмат. Дал ушундай дүркүрөгөн кол чабуулар менен биз урматка ыраазычылык билдиребиз. Анан көпчүлүк баягы көрөрмандар, мисалы Урмат Токонбаев дегенде ырча жигит, же болбосо ырча жигит дегенде Урмат Токонбаевди эстеп калышты. Анан Урматтан сурайын дегеним, бул музыканы кандай тандап калдыңыз? Урмат, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жалпы жамаат, мен Кыял ФМ. Барыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Жана ушу алдыңкы ырым, аткарып берген ырым, ырча жигит. Бул барыңыздар көргөндөй эле Асман проект теледолбоорунан чыккан. Ошол жакта финалдан кийин эле эжекебиз Кайрат Прембердиевдин аялы ошондой эле силер Диана экөөңөр ушу жакшы кавер аткарып калыптырсыңар. Ошол Кайрат Прембердиев сага ырын белекке катары сунуштап жатат. Ырдап чыкпайсың дегенден кийин эле финалдан кийин тез эле ошо ырды макулдашып, ошо ырды аранжировкасын баардык жагынан жазып, жүрөгүм менен аткарып бердим деп айтса кетсем болот. Ошентип ырча жигит пайда болуп калды. Чоң рахмат. Демек, Мыктыбек, Сонун жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жеткен экен да. ырчы жигит деген ыр аябай сонун. Биз репетиция учурунда Урматтын алып келген репертуарынын баарын аябай жактырып калдык да. Өзүбүз дагы кошулуп ырдап, эми балким келечекте өзүбүздүн деле репертуарга кошо алабыз эгер Урмат уруксат берсе, мисалы. Абдан сонун музыкалык табит жана ошондой эле абдан сонун үн, бүт жагынан төп келишкен Урматка дагы бир жолу кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Ал эми ардактуу угармандар, ошондой эле сүйүктүү көрүүчүлөр, Радио Кафе программасынын чыгарылыштарына ушул чыгарылыштарга жардамын көрсөтүп жаткан бул башкы режиссерубуз Улан Солтубек уулу, үн режиссер Райым Молдогазиев, анан дагы бар менен тааныша кетели. Сөзсүз түрдө ардактуу угармандар, сиздер менен жандуу үндү коштоп сиздерге жандуу үндү угузуп жаткан бул Feelings акустик тобу. Мен азыр четтен биздин солисттер менен тааныштырып өтөйүн. Оң жактан баштайлы. Оң жагымда болсо абдан таланттуу гитарист, Кыргыз улуттук консерваториясынын 5-курстун студенти Азамат Имашев. Ассаламу алейкум. Биздин группабыздын гитаристи, солисти, анча-мынча ырдап да коет. Анан сол жагымда болсо Гүлкан Олжобаева. Бул бизде үн коштоочу, абдан таланттуу кыз, Кыргыз улуттук консерваториясынын 2-курстун студенти. Анан солистибиз дагы. Гүлканга да кол чабуулар. Салам достор. Кийинки биздин солистибиз Биназир Аблаева. Абдан таланттуу ырчы, Кыргыз улуттук консерваториясынын 5-курстун студенти. Жана ошондой эле үн коштоочу. Биназир биздин группабыздын эң маанилүү кишилеринин бирөөсү, анткени абдан таланттуу кыз. Кол чабуулар. Салам достор. Анан дагы булардын бардыгын тааныштырган ырчы Мыктыбек Нурланбеков. Кол чабуулар болсун. Чоң рахмат. Биз программабызды уланталы. Урмат жөнүндө айта турган болсок, Урмат азыркы учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинин 3-курстун студенти болом. Азыркы учурда эстрадалык вокалынын жагында Анарбек Ибраевдин колундагы окуучусумун. Маани беребиз достор, Кыргыз-Түрк Манас университети, биринчи ырыбыз кыргызча, экинчи ырыбыз түркчө болсун. Анда эмесе кеттик. Ырдын аты Вефасыз деп аталат, Ырдын аты Вефасыз. Бул абдан түрк элинин мындай джаз тарабынан, джаз жанрынын эң терең алып келген ырчысы болуп, композитору болуп да саналат. Фатих Эркоч. Бул мен айта кетсем, менин оюмча Стив Вандер 2 деп да айтсам болот. Өтө жагымдуу чыгармалары көп. Эң алгачкы, эң күчтүү чыгармасы бул Вефасыз болот. Угуп алыңыздар. Чоң рахмат. Угуп баа берип коюңуздар.
Tadı yok, tuzu yok, boşa geçiyor yıllar. Bitmek bilmez oldu yıllar. Vefasız, acı çok, hüzün çok, boşa geçiyor ömrüm. Gülmek bilmez oldu yüzüm, sebebim vefasız. Gel beni vefasızım, sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine. Gel beni vefasızım, sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine. Hey. Ne arar ne sorarsın, bari bir haber yolla. Ben hala aşığım sana. Vefasız, aşk yok, sevgi yok, bana küstün işte. Haset biçer oldu yine, sebebim vefasız. Gel beni vefasızım, sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine. Gel beni vefasızım, sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine. Beni böyle terk edip gitme, sana yakışmıyor. Kulaklarından hiç silinmiyor senin tatlı sözlerin. Vefasız. Gel beni vefasızım, sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine. Gel beni vefasızım, sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine. Min kıyar barınarga rahmat, sizge rahmat. Çok rahmat. Жана сизге рахмат. Вефасыз кыргызча которулганда туура эмес. Ооба. Ушундай. Бул кылганың туура эмес деп кызга арнап аткан болуш керек. Ошондой да бар экен. Жашоодо эмненин бардыгы мындай туура эмес жактар болсо, алардын бардыгы ушул ырдын тексттеринде айтылган экен. Урмат Токонбаев ырдады Радио Кафе программасында. Сүйүктүү достор, бизди онлайн режиминде оксаңыздар болот. www.chekit.kj сайтында, ошондой эле YouTube, Instagram баракчабыздан дагы бизди таап көрсөңүздөр болот. Урмат жөнүндө баса белгилеп айта кетчү нерсе достор, абдан таланттуу жигит, музыкалык табити эң жогорку деңгээлде. Биз муну репетиция учурунда, урмат менен баарлашкан учурда байкадык. Анан эң негизгиси абдан жөнөкөй, адамгерчиликтүү урматка кол чабуулар болсун. Урматка эгерде камдап келген анча-мынча сурооңуздар болсо, эфирдин жүрүшүндө берсеңиздер болот, ардактуу угармандар. Радио Кафе берүүсүндө Асман вокалдык теледолбоорунун жеңүүчүсү, Экинчи сезонунун жеңүүчүсү Урмат Токонбаев. Эми кийинки ырдай турган ыр жөнүндө кыскача сенин бир комментарийиңди уксак жакшы болот да. Кийинки ырдай турган ыр бул атайын Грузия элинин
Надар Ревие аттуу мындай күчтүү вокалист бар. Анын үнү кадимкидей эле каалаган ырды ырдаса эле өзүнө тартып кетет да. Анан ушул Лала деген азыркы аткарайын деген ыр, Лала аттуу чыгарма ырдап атканда мен үйдө жатып алып, мен мунун жумушун ырдашым керек деп барып атайын ошону даярдап өзүмдүн репертуарыма салыш үчүн көптөгөн эмгектерди кылдым да. Барыңыздар жакшы терең угуп ушул Лаланы жүрөгүңөргө азыр сактап калганга биз аракет жасайбыз, ошондуктан угуп коюңуздар. Ооба, урматтуу, мен ойлоп атам азыр угармандар же болбосо бул жактагы көрөрмандар биринчи жолу угат да бул ырдычы. Сен качан эң биринчи жолу угуп жактырып калдың эле? Мен бул ырды 2 жыл мурун уккам. Ошо жумушка барайын деп атканда уккан болчумун. Анда жумушка барайын деп, анан ошо жумушум абдан жакшы болгонганда ошо ыр аркылуу. Лала, Урмат Токомбаев. Урматтуу көрүүчүлөр, байкасаңыздар керек, Урматтын сүйлөп атканынан канчалык өзүнүн чыгармачылыгына кандай мамиле жасайт, абдан толкундануу менен, берилүү менен мен бул ырды үйдө ырдабашым керек дейт, жумушта ырдашым керек дейт. Караңыздарчы, Урматтын ушул ырды аткарганы бизге абдан жакты. Биз даярданып аткан учурда абдан мындай ырахаттануу менен даярдандык десек болот да. Ал эми азыр болсо ошол ырды Урматтын өзүнүн аткаруусунда угуп коюңуздар. Сиздер үчүн Урмат Токомбаев ырдайт. Мимолетным взглядом провожаю я твой силуэт. Жаль, что не вечная оказалась наша любовь. Далеко от солнца, до земли не подать рукой. Одинокая душа, я сам не свой. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мою душу украла ты в моих воспоминаниях. Ты ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видимо, ты устала от моей любви. Зачем искать рассветы? В них не вижу я тебя. Мечту оставить, где ты. Неимоверная любовь далеко от солнца, и земли уже не видно. Одинокая душа, ты не со мной. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мою душу украла ты в моих воспоминаниях. Ты ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видимо, ты устала от моей любви. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мою душу украла ты в моих воспоминаниях. Ты ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видимо, ты устала от моей любви. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мою душу украла ты в моих воспоминаниях. Ты ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Видимо, ты устала от моей любви.
Лала дейт. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жактырбы барыңыздарга. Жаккан үчүн кол чабышат деген жакшы ойдомун. Анан Лала, сен менин дүйнөмдү, жан дүйнөмдү урдап кеттиң дейт. Анан менин сүйүүмөн тажаган окшойсуң дейт. Эч убакта адамдар эки жүрөк бири-биринен тажабасын дейли. Анда кезекти дароо ушул жерден биз экөөбүзгө берсек кантет. Абдан кыргыздын лирикалуу чыгармасына беребиз. Рыспай Абдыкадыров, биз экөөбүз, сөзү болсо Омор Султанов. Ава. Билгендер болсо кошулуп, ырдап, коштоп турабыз. Радио Кафе программасы. Сүйүктүү угармандар, Венгрия ФМ радиосунда бардыгы жандуу. Билбейм кайдан жаралгансың сен маған. Маңдайымдан бүтпөс жалгыз Seni süydüm buyruk alıp tağdırda Başkalardın mini sağatadı bay Cebol bolso sen jaraldың men үчүн Жаралганда мендик болуп жаралдың А болбосо айтчы жаным мен үчүн Zарлап тапкан перизетимдей көрүндү Уктаганда сенин уйкуң менде бар Ойлорумда girişken Bize köbüz iki sanday baraba Bize köbüz iki suday Seni süydüm buyruk alıp tağdırdan Başkalardın mini sağatadı bay Başkalardın mini sağatadı Урмат Токонбаевдин кароосунда биз экөөбүз аталышындагы ырды бирге тыңдадык, сүйүктүү угармандар. Анан Урмат ушундай баягы легендага айланып калган музыкаларды аткарууда кандай эмнесине көз чаптырасың мисалы? Эмнесине көңүл бурасың? Эмнеге андай ырларды тандайсың? Сага андай ырларды тандаганга ким түрткү болду? Же болбосо алган билимиңен уламбы? Деги эле ким сени мындай деңгээлге жеткирди музыкалык жаатта? Музыкалык жаатта ар бир адамдын өзүнүн мугалими болот, өзүнүн ага окутуучусу болот. Ошо менин агайым Анарбек Ибраев ошо биздин музыкалык индустрияда, биздин маданиятыбызда көптөн бери чогулуп келе жаткан репертуарларыбыз жана
ошо репертуарларды аткара турган легендаларыбыздын баарын тең бирден бирден өзүнүн кандай десем дил баянын өзүнүн өмүр баянын айтып бизге окуучуларына ошо чыгармаларын ар бир нерсесин туура маалымат берип ошо кантип аткарылып кантип бул өмүргө келип калганын биздин жүрөгүбүзгө чейин жеткирип берди. Ошондуктан менин мугалимиме чоң рахматымды айтам. Жана ушул чыгарманы чыгарган биздин легендарлуу Рыспай Абдыкадыровго да чоң рахматыбызды айтып кетмекчибиз. Баарыбыз тең ошентип ыр келип менин жүрөгүмө келип сакталып калды. Жакшы. Эми урматтуу биздин көрөрмандар, көрүүчүлөр, урматка сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Урмат колунда гитарасы бар. Сиздер каалаган чыгарманы дагы аткарып бериш мүмкүн. Балким сиз Instagram баракчасында буга чейин урматтын аткарган ырларын угуп калгансыз. Сиздердин сурооңуздар болсо, келиңиз могу микрофонго келип, сурооңузду берип, урматтан татыктуу жооп алсаңыз болот. Ооба, Урмат Токонбаевдин өзүнөн. Анан айта кетели, бүгүн биздин студиябызда бизди колдоп, коштоп, бизге күбө болуп турган бул Улуттук университетинин журналистика факультетинин 2-чи курстары. Келиңиздер. Суроо бар экен. Суроо бар. Саламатсыздарбы, урматтуу Мен Кыял ФМ радиосунун жалпы жамааты, угармандары. Урмат байке, сизге саламатсызбы? Эң алгачкы эле чыгармачылыкка аттанган жолуңуз кандай башталды эле? Эң алгачкы ырдаган чыгармаңыз кайсыл болгон? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Алгачкы чыгармам 2 жашыман башталган. Ого. Анда кандай деп ырдагансың? Менимче мындай. Атам экөөбүз ошондо эсимде бар да, кадимкидей эле атам экөөбүз ырдап жаткан учур. Атам менин башыма калпакты кийгизип, ак булутту аралап ай баратат деп ырдап атканда, мен ошо эсимде бар да, асманды карап алып, тамды карап алып, мынтип ырдап атканымчы. Анан демей деле 2 жыл өтүп кетип 4 жашка келдим. 4 жашта легендардуу чыгарманы Эсмеральданы жаттаган болчумун. 2 строчкасын эле жаттаган болчумун. 2 сапты жаттап алып эле кыйын болуп атам ырдап, атам болсо ошону угуп, бүт туугандарым баарын чогултуп, мен орто коюп ырдаткан болчу да. Ошондо 2 строчканы ырдап, болбосо которулушун билбейм. Баары күлүп, каткырып жатышат. Эмнени ырдап атканын билбей эле баштан баштап аягына чейин ырдап атам ушурду. Бүт баары мага ошондо акчаларды салып, тыйын чупурлар салып, мени жыргап алып, токто эле жыргап ырдай берип, ошондуктан эле байкадым, бир аз сахнага, көрүүчүлөргө, чыгармачылыкка мындай ошондон келип эле байкалып калганымчы. Ошентип келип, окуудан дагы мектеп учурунда ырдап, бирок мектептеги кезимде такыр көңүл бурбачым, кандай ырлар мага жагат. Берген ырларды ырдай берчим. Анан кийин университетке тапшырайын деп калган кезде үйдөгүлөр айтып калышты, каяка тапшырасың? Байкелерим келип, бас архитектор бол деп. Жок, мен өзүм музыка менен кетем деп, ошентип Манас университетке тапшырып, ал жактан көркөм өнөр факультетине тапшырып, 2-чи курсуна өтүп, анан эптеп 3-чү курсунда окуп жатам азыр. Ошентип чыгармачылык жолдо азыр эптеп сүрөлүп келип жатам. Чоң рахмат. Эми урмат, бул жакта биздин көрүүчүлөрүбүз бар. Кийинки сурообуз бар экен. Саламатсызбы, Урмат байке? Мен Кыял ФМдин жалпы жамаатына да салам айтам. Саламатсызбы? Урмат байке, ошол Эсмеральда ырын азыр жатка билесизби? Ошону бизге арнап кетсеңиз. Мен дагы ушуну сурайын деп аткам. 4 жашында кездеги сөздөрдү айтайынбычы? Азыр кыскача эле, өзүң гитара менен эле. Свет озарил мою больную душу, нет, твой покой я страстью не нарушу, бред
Полночный бред терзает сердце мне опять. О, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Албетте бул суранычтар боюнча болду. ооба суранычтар боюнча урматты байкадыңыздар, сөзүн баягы 4 жашта жаттаган боюнча экен. Бирок бул суранычтар боюнча болду. Албетте урматтын камдап келген дагы көптөгөн чыгармалары бар. Азыр өзүңүздөр күбө болосуздар. Анда биз кийинки ырды аткарып берели. Бул Көңүл деген чыгарма. Душа. Бул ыр кадимкидей эле ушу көңүлдү ачып берет да. Биздин коңшубуз, кошунабыз, кошуна өлкөбүз Казакстандагы эң легендардуу вокалист десем да болот, аткаруучу десем да болот. Батырхан Шукеновдун Душа аттуу чыгармасын тосуп алыңыздар. кеттик анда. Эй. Вместо несказанных слов ничего не осталось. Станет понятен и прост мир, когда найдешь любовь. Имя ее прошептав, в море утонет закат, а где-то следом внутри тебя горит вполнеба твоя душа. Кандай эмесе чогуу. Эй. Сердце весною пришла, улыбаясь глазами, сердце на память взяла, как-нибудь обещав вернуть. Имя ее прошептав, в море утонет закат, а где-то следом внутри тебя горит вполнеба твоя душа. Имя ее прошептав, в море утонет закат, а где-то следом внутри тебя горит вполнеба твоя душа. Чоң рахмат, Расул билдиребиз. Урмат Токонбаевдин аткаруусунда жагымдуу музыкаларды Мингайл ФМ радиосундагы Радио Кафе программасында тыңдап жаткан кезибиз. Сүйүктүү угармандар, айта кетчү нерсе, бизде бардыгы жандуу, буга чейин жандуу гана ырдап келишсе, ал эми бүгүн жандуу музыка, ошондой эле бардыгы жандуу. Кол чабуулар дагы жандуу. Ооба, баягы кол чабууларды коюп коюшат го. Ооба. Анан урматтан сурайын дегеним, мисалы буга чейин Кыргызстандагы ушул теледолбоорлорго катышып келдиң. Андан кийин мына жакында эле Central Asia's Got Talent'ка да катышып, ал жактан дагы өзүңдүн талантыңды көрсөтүп келдиң. Алдыда дагы кандай Максаттарбы? Максаттар бар, же болбосо кайсы конкурстарга катышасың? Буюрса, чек ара жок чыгармачылык жолунда. Такыр өзүм каалап жаткан нерсемди түз карап эле ошол жол менен
уланта берсем деп ойлонуштамын. Мгм. Анткени адам баласы эч качан тойбойт экен. Мен асман долбоорун уткандан кийин Мгм. такыр өзүмдү азыр жеңүүчү катарында сезбейм да өзүмдүчү. Мен күндөн күнгө окууга барып, достор менен отурушта болобу, ар кандай мероприятиялар болобу, чогулуштар болобу, өзүмдүн кемчиликтеримди көрүп ошол үстүнө иштегенге да аракет кылам да. Ошол себептен буюрса Голос, Новая волна, American's Got Talent бардык ошондой эле конкурстарга катышам деген үмүттөмүн. Ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Кийинки эфирибизге келгенде буюрса ушундай эл аралык деңгээлдеги чоң бир проекттин жеңүүчүсү катары кел. Буюрса. Анда ардактуу угармандар, кийинки чыгарма Урматтын өзүнөн болсун. Колунда гитарасы бар. Билесиздер, Урмат гитарада ойноп өзү сонун ырдайт. Келиңиздер, Урматтын чыгармачылыгына күбө бололу. Кеттик анда биз. Чоң рахмат. Ушул жактан да сурак болчу. Урмат, мисалы 2 жашыңдан бери ырдап келатсаң, гитараны качантан бери ойноп келесиң? 2 жаштан бери гитара ойноп келген эмесмин. Жок, 2 жашыңдан ырдап баштадың. Гитараны 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жыл болду гитара үйрөнгөнүмө. Мхм. Ошондон бери азыр өзүм коштоп өзүмө дегендей ырдап келип жатам гитара менен. 2 жыл болду. Анда гитаранын коштоосунда Урмат Токонбаев ырдайт. Анда эмесе барыңыздар билгендей эле Гүлзар аттуу чыгарманы сүйүү жазууну ырдап берейин. Билгендер болсо чогурдайбыз, коштойбуз. Gülzar araladı жүрөгүмөн сүйүм караганым сенсиң самаганым сенсиң аяганым сенсиң өмүргө теңсиң кайда жай алам мен кагылып мен куштай сабаладым мен караганым сенсиң самаганым сенсиң аяганым сенсиң өмүргө теңсиң алгачкы сүйүү жазы кымбат беле мага гана бере сага учкум келет эргитсең желминип сызгандай эртең анда биз жолукчу кез кандай туюлдум оюңа ылайын буйрусуң тагдырыма ылайын ай ай жаштыгымды камчылап жаным отко талпынат нур элесиң шам чырак мага я за тебя умру посмотри в глаза мне я не лгу если хочешь за тебя умру только бы ты знала что никто тебя не любит так как я люблю я за тебя умру и глазами скажут я не лгу если хочешь за тебя умру только бы ты знала что никто тебя не любит так как я люблю вапара вапара вапарам эй Чоң рахмат. Сонун керемет. Урмат абдан лирикалык кырларды жакшы көрөт экенсиң, байкашыбыз боюнча.
лирикалуу ырларды абдан жакшы көрөт, сүйөт, жан дүйнөсү менен аткарат экен. Ал эми башкача стилдеги ырларды аткарасыңбы? Албетте. Башкача стилдер. Мисалы. Мисалы, бир аз шаңдуурактагы учурлар келип калат. Шаңдуурдачы, урмат шаңдууракырдачы дегенде кадимкидей эле репертуар топтош керек деп шаңдуурлар топтойбуз. Бирок чет тилдеги бир ыр бар, Say Something дегенчи. Ошону бир аткарып бербейм анда. Мейли анда бул ошондо шаңдоосуна кирип калат, Бул ошондо динамикалууна кирип калат. Кеттик анда. Кол чаап Динамикага биз дагы кошулабыз. Everybody knows all about my direction. Staying in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, I say something, say something, I say something. Woo! I don't wanna get caught up in the middle of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. They caught up in the middle of it, but I can't help myself. Help myself. Yeah. Everybody knows all about the mountain ocean. Still in my heart somewhere, the melody and harmony, the melody tonight. Whoa, I still might call my name. Everybody says, say something, say something, say something, I say something, say something, I say something. I don't wanna get caught up in the middle of it, but I can't help myself, help myself. Gonna be in the middle of it. Maybe I'm looking for something I can't. Maybe I'm looking for something I can't now. Maybe I'm looking for something I can't. Maybe I'm looking for something I can't now. Sometimes the greatest, sweetest, say something. It's just saying nothing at all now. Керемет. Sometimes the greatest, sweetest, say something. It's just saying nothing at all now. Браво! Браво! Браво. Ооба, Муктубек, негизи чынын айтканда моюнга алыш керек. Мен бул ырдын оригиналын угуп көрбөп турмун, бирок укканда баягы Кыргызстанда жүргөндөй элестеткен жокмун өзүмдө. Урмат. Негизи мен байкашым боюнча Урматтын үнүнүн кооздугу, тембри Эд Ширанга абдан окшошуп кетет. Эд Ширандын үнүнө окшошуп кетет да. Анан мен угуп калгам, Асман проектисинде ошонун чыгармасы менен сен баш байгени алгансың, Perfect деп аталат. Эд Ширандын Perfect деген ыры менен Асман теледолбоорунун жеңүүчүсү болуп аталган. Бир аздан кийин ал ырды дагы сөзсүз түрдө ырдатабыз. Бул жакта таң калып атышат деп абдан сүйүнүп атышат да. Урмат, мен ушул жерден дагы сага суроо бергим келди. Мисалы, музыкада тил жок дейт, бирок башка тилдеги музыкаларды аткаруу, ошону түшүнүп, ага жан дүйнөнү бериш үчүн эмне кыласың? Аракет кылыш керек. Жок, өзгөрүштүн сурагысы келгени менин оюмча, ал тилди түшүнбөсөң кантип ырдайсың деген суроону бергиси келди окшойт да. Мисалы,
сен чын жүрөктөн аткарышың үчүн аны сөзсүз түрдө түшүнүшүң керекпи же түшүнбөй деле чын жүрөктөн аткара аласыңбы? Эми ал жетиш керек да. Мисалы көпчүлүк учурда мындай да болуп калат го, ырдаган, бирок ал жакта эмне жөнүндө айтылганын таптакыр түшүнгөн эмес учурлар дагы кездешет мисалы. Мен көбүнчө аткаруучуларды байкайм да, аткарып жатканда аны анализдеп, кантип неге мынтип аткарып жатат. Ошол үндү, ошол жактан нотаны башкача алып, ушу тимбральный окрасканы чыгарганда кадимкидей эле ушундай жакшыраак угулат экен. Эмнеге ушундай жакшыраак угулат экен деп мен да ырдап көрүп, анан кийин сөздүн которулушун окуп туруп, анан кийин түшүнүп, бул жерде мындай ырдап жаткан турбайбы, бул жакта мындай которулуш бар экен, баары эле уйкашып жатыптыр деп, анан кийин түшүнүп, кадимкидей эле өзүмдү ошончолук ырга дагы, үнгө дагы, сөзүнө дагы көңүл бергенге аракет кылам да. Ошондуктан Жакшы. Азыр ошондо канча тилдеги ырларды ырдап атасың мисалы? азыркы учурда 4-3 тилде ырдайм го. 4 тилде ырдайм. Баракелде. Кол чабуулар. Чоң рахмат. Ардактуу достор, бизде эфирде конокто Асман вокалдык теле долбоорунун экинчи чыгарылышынын жеңүүчүсү Урмат Токонбаев жана ошондой эле сиздер менен Feelings акустик тобу, Өзгөрүш Абакиров, Мыктыбек Нурланбеков, Радио Кафе берүүсү. Мен Каял ФМ радиосунда. Эми урматтуу достор, Урмат бир аз эс алсын. Сиздер үчүн биз учуп баратам деген ырды аткарып берели. Ошондо бул качып бараткан учурда тиешеси жокпу? Учуп баратам деп. Келаткан учурда. Учуп келатам, тамаша. Кеттик анда. Улетаю, Feelings акустик. Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Вспоминаю словно сон, как знакомились с тобой. Осторожно. Скоро я взлетаю и тебя теряю. От любви своей я улетаю. Я не могу без тебя. Я все думаю о нас. Я не могу передать, что я чувствую сейчас. Снег заметет цветы, не расскажет никому то, что с тобой были мы, и как я тебя люблю. До отлета полчаса, регистрация прошла, как обычно. Я ищу твои глаза, не хватает рук тепла, непривычно. Скоро я взлетаю и тебя теряю. От любви своей я улетаю. Я не могу без тебя. Я все думаю о нас. Я не могу передать, что я чувствую сейчас. Снег заметет следы, не расскажет никому то, что с тобой были мы. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Баракелде.
Браво, браво. Мыктыбек Нурланбеков, Биназир Аблаева, Гүлкан Олжобаева жана Азамат Имашев дал ушул таланттардын аткаруусунда мыкты музыканы тыңдадык. Ал эми албетте алдыда дагы музыкалар тыңдайбыз. Келген көрүүчүлөрдөн сурабайлы мүмкүн, дагы сиздер дагы ыр суранасыздар. Балким өзүңүздөр ырдап бересиздер, биз ойноп беребиз, эч кандай проблема жок. Андай дагы барбы? Демек, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибербеш керек. Келиңиздер. Сиздерден суроо. Урматтуу журналисттер. Ал эми Feelings акустиктен жооп. Абдан суроолор көп экен, талашып атышат. Мен берем, жок, мен берем. Ал жакта бири-бирин чачын жулуп коюп туруп, мен жок деп атат. Ооба. Андай кылбайбыз, бардыгы ирети менен. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин атым Ассалому алейкум. Сыймык. Сыймык. Жаңы айтып калдыңыздар. Эгер мүмкүн болсо ырдап берсеңиздер, биз коштоп беребиз дедиңиздер. Мүмкүн болсо, Мүмкүн. барам саган аткарып берейин. Сиздер коштоп бере аласыздарбы? Коштоп бере алабыз. Мен коштоп бере алам деп айтпайм, бирок мыктыбектер албетте коштоп берет. Кеттик. Баштай берели. Аракет кылалы, э? Мөлдүрөп бүлдүргөндөр бышкан кезде асманда бүркөт шаңшып учкан кезде самайларың сеңселткен ак кайыңдар самашып сагынчымды самашып сагынчымды уккан кезде барам сага шолалар кирпигиңди өпкөн кезде ак жамгыр нөшөрлөтө төккөн кезде барып куусалыктан ак жүзүбүз көп күндөр арамыздан өткөн кезде барам сага Баракелде. Сыймык, чоң рахмат. Ооба. Эл ичи өнөргөнчү дейт, ушул Сыймык ырчылардын алдындардан кандай экен? Кадимкидей эле. Сыймык абдан сонун таланттуу жигит экенсиз. Сизге чоң рахмат. Дагы суроолоруңуз болсо берсеңиз болот. Сизге болсо терең таазим, сонун аткардыңыз. Сиздерге да коштоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Талантыңыз өркүндөй берсин. Анда кийинки суроо айымдардан окшойт. Монтип берсем тура эле болобу? Ооба, кайра текшертип редактордон өткөрүп атат окшойт. Саламатсызбы, Урмат байке. Менин суроом сизге. Сиз өзүңүз да ыр жазасызбы? Атыңызды айтып койсоңуз. Атым Нуркыз. Нуркыз. Ооба. Нуркыз кандайсың? Баяры болсо ырдап бере аласызбы? Мен Өзүңүз сураганда эле жазган толтур ырларым кирип кетти башымачы. Такыр буга чейин эстебей жүрүп, анан өзүм ырларым дагы бар да деп. Пункт деп башыма чабыйды да. Ооба, өзүм да ыр жазам. Аткарып бере аласызбы? Албетте. Анда эмесе, сиз суранышыңыз боюнча эксклюзив кылып. Буга чейин эч жерде жаңырган эмес бул. Алгачкы жолу Мен Кыял радиосунда, Радио Кафе берүүсүндө Урмат Токонбаев. Көргүм келет. Билесиңби айтар сөздөрүмдү туптунук булага кандай
сезесиңби жүрөк согушун, ал жөн турбайт бир гана сен үчүн. Болосуң бу мен менен түбөлүккө, сүйүүдөн татабыз бул өмүрдө. Тажаба кызай болдум мен өзүңдөн, эч тойбойт экенмин мен күлгөнүңдөн. Көргүм келет көздөрүңдү, бакырайган көздөрүң суктанты, карап койсоң токтартпай куш жүрөгүмдөн. Сүйгүм келет бир өзүңдү, сен өзүң адат болдуң жашоомдо. Курабыз бир үй бүлө, жылмайып кетпейт жүзүбүздө. Билесиңби айтар сөздөрүмдү, туптунук буак аккандай. Сезесиңби жүрөк согушун, ал жөн турбайт бир гана сен үчүн. Болосуң бу мен менен түбөлүккө, сүйүүдөн татабыз бул өмүрдө. Тажаба кызай болдум мен өзүңдөн, эч тойбойт экенмин мен күлгөнүңдөн. Көргүм келет көздөрүңдү, бакырайган көздөрүң суктанты, карап койсоң токтартпай куш жүрөгүмдөн. Сүйгүм келет бир өзүңдү, сен өзүң адат болдуң жашоомдо. Курабыз бир үй бүлө, жылмайып кетпейт жүзүбүздө. Баракелде. 50 жылда эл жаңы дейт, андыктан 50 жылдан кийин улуу легендарлуу композитор Урмат Токомбаевдин ыры деп ырдап калышын дейли. Ийгиликтер болсун. Анда кийинки суроо бар экен. Даро жооп бере калабыз кана. Кайрадан мен, сиздер менен Айгерим. Айгерим биз менен чогуу алып барып атат программа. Жок, бул жолкусун силер менен ырдайт окшойт. Ва. Силер кандап келдиңиз? Сураныштар боюнча? Жок, суранам сизден. Ырдап Кайсы ырды? Душа моя полна, Магомед Халилов. Мүмкүнбү? Лирический. Биз ал ырды билбесек коштоп бере албайбыз да. Макул анда. Билбейт экен. Мен мисалы билбейт экенмин. Сиз билесизби? Чын эле биз билген ыр болсо коштоп беребиз. Нурлан Насипов акем. Ал кандай эле? Анда билбейт экенбиз. Кечирип коюңузчу. Мүмкүн шагыңызды сындырбай акапелла бир куплет. Өзүңүз ырдап бериңиз. Ушул душа моя полна, не? Ооба, ырдай бериңиз. Азыр жаңы ыр менен таанышат. Feelings акустик. Мое чувство так вдохновенно, прекрасно и проникновенно. Любовь к тебе подкралась незаметно. С любовью обращаюсь я сердечно. Душа моя полна, любви полна. Душа моя твоя навеки, навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, безумная, любимая. Душа моя полна, любви полна. Душа моя твоя навеки, навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, безумная, любимая. Мне так сильно нужен блеск глаз твоих. Обнимает ветер нас двоих. Как долго я искал тебя, малыш. Вот пришло теперь время, я теперь твой жених. Душа моя полна, любви полна. Душа моя твоя навеки, навсегда. Ты все мои желания,
заветные мечты. Тебя люблю, люблю, безумная, любимая. Душа моя полна, любви полна, полна. Душа моя твоя навеки, навсегда. Ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, люблю, безумная, любимая. Чоң рахмат. Баракелде. Айгерим. Баракелде. Айгерим. Албай Душа коydurабыз. наполнила. Макул анда. Айгерим менимче 3 жаштан баштап ырдаган баштайды. Айгерим, сиз калп эле журналист болуп жүрөт окшойсуз, Ошону айтам да мен дагы. Ооба. Анан сурайынчы, биздин татынакайлардан Биназир, ошондой эле Гүлкан баягы айымдардын ырдап атканда, айымдар ырдап жатканда, айымдар көбүрөөк көз чаптырат эмеспи? Үндөрүнө, талантына. Кандай эмне айта аласыздар Айгеримге? Мен орусча жооп берейин. Ооба. Как всегда дегендей. У нее очень хороший, приятный тембр голоса. Ага. Можно развить ваш голос, можно заниматься. Уже как препод, да, говорит. И очень нежно исполняете, очень хорошо слышите, ушки хорошо работают, поэтому мой вам совет: занимайтесь, пойте. Спасибо. Экинчи турга өттүңүз. Кийинки кирүү сиз үчүн бекер. Ооба. Чоң рахмат. Мындай темп менен Айгерим радио кафе программабызга эмкисине чакырат окшойсуз. Чоң рахмат сизге да. Сонун. Анда кезекте кайрадан Feelings акустикке беребиз. Бул жолку сон кандай музыканы бизге тартуулашат? Биз болсо сиздер үчүн, ардактуу угармандар, кыргыздын сонун чыгармасын аткарып берели. Даткайым деп аталат. Кабыл алып коюңуздар. Даткайым. Кеттик анда. Сүйүктүү угармандар, угуп жатканыңыздар бул Миңгаял ФМ радиосунда радио кафе программасы. Бизди көрүү үчүн албетте Миңгаял ФМ радиосунун YouTube жана Instagram баракчасына катталыңыздар. Кара бир тонун боруна калдайып учуп куш конот, кара көз сулуу даткайым, кандай бир жанга туш болот. Кара көз сулуу даткайым, кандай бир жанга туш болот. Улуу бир тонун боруна удургой учуп куш конот, сурма көз сулуу даткайым, кандай бир жанга туш болот. Сурма көз сулуу даткайым, буйурган жанга туш болот. Ай, кара көз сулуу даткайым, кандай бир жанга туш болот. Сурма көз сулуу даткайым, буйурган жанга туш болот. Ак тонун башы ак жалда, абайлап баспай тайгылдың, аз гана ойноп көк күлгөн, даткайым сенден айрылдым. Көп гана ойноп аз күлгөн, даткайым сенден айрылдым. Аз гана ойноп көп күлгөн, даткайым сенден айрылдым. Feelings акустикке колчалат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Биз программабызды улантабыз, сүйүктүү угармандар.
улантабыз ардактуу достор, Мен Кыял радиосунда радио кафе уктуруусу жапжаңы формат, 100% жандуу үн, ар бир аспап жандуу, ар бир сүйлөгөнүбүз жандуу. Ал эми бүгүн бизде конокто өзгөчө таланттуу, сулуу, жап-жаш, бойдок, бирок Бүгүн бизде конокто ырчы жигит Урмат Токомбаев. Биз Урмат менен чогуу ушул жерде отурган жалпы көрүүчүлөргө, бизди угуп аткан угармандарга бакыт тартуулайлы деп чечтик. Ооба, мен бул сөздү укканда дароо менин эсиме Алексей Чумаков келди. Туура таптым окшойт, Анткени анын Бакыт деген чыгармасы бар. Сиз туура таптыңыз. Сизге 17 балл. Жок, 19 болчу. Андан мурун 2 бар болчу да. Урмат менен чогуу аткарып беребиз. Ал эми сиздер сөздөрүн билсеңиздер болсо, чогурдайбыз. Ал жерде сөздөр оңой эле, ортосунда ла 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 ла. Ошол жерде чогурдайбыз, сөзсүз түрдө биз менен кошулуп, ордубуздан туруп бийлеп, Урматтын маанайын көтөрөлүчү. Анткени Урмат өзү токтоо жигит экен. Мындай. Орусча айтканда деп эле. Тамаша кетти кандай. Эгер бийлегенде жалгыз болуп атсаңыздар, анда албетте мындай бийлесеңиздер. Старая гитара и горячий кофе и закатное вино. Медленно листаю книжечку стихов я, все они лишь об одном. Между строчек замечаю, как скучаю по тебе, по нежной красоте твоей, то, что наполняет новым смыслом каждый день. И чогуу? Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. Знай, что всегда, наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю. И ла-ла-ла-ла, Чогуу? ла-ла-ла-ла, Дагы бир жолу. ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Запахами бриза, музыками ветра и цветущую луной. Ты вошла без визы, поселила сердце, даже если не со мной. Южный берег ты открыла, не закрыть его теперь. На нереальной высоте звезды и планеты освещает путь тебе. Путь ко мне. Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. Зная, что всегда, наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю. Ла-ла-ла-ла, Дагы бир жолу. ла-ла-ла-ла, Бардыгыбыз чогуу. ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Счастье — это когда ты без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою.
Знай, что всегда, наверняка, даже когда не жду, я тебя люблю. Но кандай эмесе баарыбыз чогуу кеттик. Ла-ла-ла. Эй, да. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Счастье — это когда вы без звонка можешь войти в мой дом и в любовь мою. Знай, что всегда, наверняка, даже когда не жду, я вас всех люблю. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла. Бир гана сиздер. Керемет. Эй. Бул ыр менен эмнени айткыбыз келди? Албетте ар бир жүрөктө бакыт жашасын дейли. Анан албетте бул ырдын баягы текстинде жазылгандай эмки жолкусун сүйүктүү көрөрмандар звоногу жок эле кирип келе бересиздер, кирип келе бересиздер. Паспорту жок эле жаштаган. Анткени биз баардыгыңыздарды сүйөбүз. Сүйөбүз. Урматтуу достор, Мен Каял радиосунда Радио Кафе берүүсү. Биздин конок Урмат Токонбаев. Кол чабуулар. Урмат, сиздерден абдан суроо көтүп атат. Аны мен бетинен эле байкап койдум. Негизи ырчылар бири-бирин түшүнөт дейт, ошол үчүнбү? Түшүнөбүз да. Ошо Биз түшүнгөнүңдү Урмат байкап бизге репетицияга келгенде эле түшүнгөнбүз. Дароо эле бири-бирибизди карап туруп. Моорду ырдабайм. Билем ырдабайт экен. Азыр эмне деп атат ошондо? Азыр ырдайм дейт. Азыр көп ырдайм дейт. Аха. Ой өзгөрүп кетти да. Келиңиздер, суроолор же болбосо кандайдыр бир дагы эле суроолор болсо. Калоо тилектер. Ооба, микрофонго жакыныраак келебиз. Алаканды кенен жайбыз деп эле. Атыңыз ким? Атым Гүлдана. Гүлдана. Нурмат байке, сиздин үй бүлөңүздө сизден башка үй бүлө мүчөлөрүңүздөн дагы бирөө ырдайбы же кыргыз айтат эмеспи? Канында бар депчи бул талант. Сизде каныңызда барбы ошондой? Анан жакшы ырдоо үчүн өзүңүзгө жаккан эң мыкты сапаттарыңыз, мисалы тырышчааксызбы, өзүңүзгө жаккан сапаттарыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Менимче тырышчаактыгынан ушул жака жетип болуш керек. Анан өзүңүзгө жакпаган сапатыңызды дагы айта кетсеңиз. Мындай, урмат кайсыл сапаттардан кутулса, мындан дагы жакшы урмат болот эле. Чоң рахмат Гүлдана, абдан жакшы суроолор болду. Эң биринчи сурооңо жооп берейин. Биздин тукумубузда туугандарыбыз бар, ырдай тургандар, бирок такыр чыгармачылык жакка чыгышкан жок. Сахнага бир гана менин эле ушундай эле кандай десем, сүрөттөрдө алдыга. Ондай кадимкидей эле мен эле алдыга тартылып эле өзүмдүн каалоом менен кеттим. Бирок туугандарым, кан жагыман, тукум жагыман бар ырдай тургандар. Экинчи сурооңо жооп берсем, мен өзүмдү мактаган жаман көрөм. Бирөөнү мактаганда жаман көрөм. Өзүмдүн кемчиликтеримди эле айтып кетейин. Мен уйкучумун. Жана ошону билип туруп кылам да. Мисалы туруп өлө уктайм дейсиң. Мисалы үчүн анан кечээки репетициядан кийин үйгө барып эле укташ керек болчу, анткени тамам ооруп,
ага чейинки дагы сабактан да кыйналып калган болчумун. Кадимкидей эле тамагым тырышып калган болчу да. Азыр силердин көңүлүңөр менен, силердин күлүп жайнап бизге болгон кандай десем, Жакшы көздөр сүйүүңөр менен биз кадимкидей ачылып жатабыз да. Болбосо мен кече үйгө барып уктаган жокмун. Барып эле досторума жолугуп, жөн эле кылгым келбеген нерселерди кылып аттым да. Ошол нерсем жаман. Бирок жакшы баламын. Жакшы, кол чабуулар болсун дейли. Чоң рахмат. А можно нам тоже вопрос задать? Ага. Мына Можно репетицияда я задам, да? бере албаган суроолорду ушул жакта беребиз да. Нет, ну для Ага. интереса, может, Жакшырып. некоторым будет интересно. Кого из кыргызской эстрады ты любишь слушать? Из кыргызской С кем эстрады. хотел бы, может, в дуэте спеть? И второй вопрос, что тебя мотивирует вообще в жизни? Мен кете берсем болот. Так, биздин эстраданын ырчылары кичинекей кезимден эле Султан Садыралиев менен Мирбек Атабековдун ырларынан өскөм, чоңойгом. Азыркы учурга чейин эле ошо эки күчтүү чыгармачыл адамдар менен аткаргым келип жатат. Жана экинчи суроо унутуп калдым. Что тебя мотивирует? Мени жөн гана адамчылык жагымын эле мотивация бере алат. Анткени өзүм ушундай адам экенмин. Бирөө өсүп жатканын көрүп, мен да өскүм келип кетет да. Мисалы үчүн бирөө өзүнүн чыгармасын чыгардыбы? Неге мен чыгаргым келбейт? Мен деле чыгарышым керек. Ал канча просмотр болот? Мен да ушунча просмотр болуш керек. Демек, атаандаштык бар. Атаандаштык бул жакшы тарабынан да. Жакшылыкта жарышат экен Нурмат. Жакшылыкта. Эң сонун. Чоң рахмат. Мындайлар болсо, Кудайым буйрса Кыргызстан батальонуңуз дейм. Буйрса. Жакшы. Урматтын чыгармачылыгын байкасаңыздар керек. Абдан чыгармачылыгына мындай олуттуу мамиле жасайт. Ар бир ырды кылдаттык менен мамиле жасап, аткарганга аракет кылат. Кийинки сурообуз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, Султан Садыралиевдин ырларын жакшы көрүп угам депчи. Султан Садыралиевдин ырларынан бир дердеп бербейсизби? Мүмкүн болсо жанагы Чоңгуз Тырдыбеков экөө ырдаган Кайдасың деген чыгарма. Атыңыз? Самара. Самара. Ах, Самара города. Ал ырды тилекке каршы билбейм да мен. Билбейсиңби? Билбейм. Бирок мен андан жакшыраак ырын билем. Анда билген ыр кайсыл аталышы? Менин сүйүүм. О, кеттик анда. Кандай эле? Өзүң ойноп турдай, анан кошулуп кетем. Кошулабыз. Чогурдайбыз. Менин сүйүүм деңиздей бир чалкыйган. Кайда барсам ойлономун талыкпай. Оюмдан эч такыр кетпей койдуң сен. Сүйүүм сага ал олонуп чагылган. Менин сүйүүм, менин махаббатым, сага жетпей кыйналамын ар дайым. Менин сүйүүм, менин махаббатым, жүрөгүмдүн түбүндөсүң сен айым. Менин сүйүүм, сезбедиң го жаным ай. Кайда барсам ойлономун талыкпай. Оюмдан эч такыр кетпей койдуң сен. Жүрөгүмдүн
түбүндөсүң сен дайым. Менин сүйүм, менин махаббатым, сага жетпей кыйналамын ар дайым. Менин сүйүм, менин махаббатым, жүрөгүмдүн түбүндөсүң сен дайым. Жүрөгүмдүн түбүндөсүң сен дайым. Баракелде дейли дагы, баракелде дагы бир жолу. Анан мен ушул көрөрмандардын баягы көздөрүнөн көрүп турам, сезип турам, туюп турам. Улам сайын Радио Кафе программасынын кызыгуусу артууда. Анан дагы ырлар бар окшойт, сураныштар. Келиңиз. Мына. Эме эфир башталгандан бери даярданып отурам. Ооба. Атыңызды айтып коюңуз. Саламатсызбы? Ооба, бардыгы сонун. Менин атым Элес. Азыр өзгөчө сонун убакыттар өтүп жатат. Өзгөчө модуль тапшырып жаткан учурда. Модуль үчүн калчалар. Эжебиз сиздерди угуп жатат болуш керек. Анткени өткөндө айтып жаткан, мен кыялды мен угам деп. Урмат байкеге рахмат. Сонун ырлар болуп жатат. Азыр менин суранычым Мыктыбек байкеде. Акыркы чыгармаңызды аткарып бере аласызбы? Бир болосуңбу, э? Ооба. Кеткенде. Сиз ким менен бир болгуңуз келет? Конфетка. Азыр барбы? Жок. Ай. Бул чыгарма жалпы жалгыз жүргөндөргө. Жок, жагынан таап келаткандарга, э? Ооба. Көндүрүш үчүн бир болосуңбу деп, дал ушул Мыктыбек Нурланбековдун ырын угуссаңыз дароо сизге макул болот. Менин башыман өттү да. Аткарып берүүгө аракет кылалы. Таңдарда сенсиз тосконмун, бакытыма кошпоймун, жаным коштоймун. Көрбөй калганда издеп жоктоймун, дайыма бир болосуңбу, кечте таңдарда жанымдын жарымы сен, жарыгы сен, салбас арманга дайыма бир болосуңбу, жомогумду сага арнайын, сүйүмдүн илеби сен, жүрөгү сен, жанган ардайым, бирге болосуңбу. Тат сүйкүм жамалың караймын, көзүмдө ала албай сапарым улаган, ар күнү сен деп кадамым, алыстан тартып жанарың нурданасың. Бир болосуңбу, кечте таңдарда жанымдын жарымы сен, жарыгы сен, салбас арманга дайыма бир болосуңбу, жомогумду сага арнайын, сүйүмдүн илеби сен, жүрөгү сен, жанган ардайым, бирге болосуңбу.
чоң рахмат. ыраазычылык билдирели. Мыктыбек, бул музыканы кимге арнадың? Бул музыканы ушул жерде отурган жалпы чырайлуу, ажарлуу биздин айымдарга арнадым. Деп туруп эле кутулуп кетти. Чоң рахмат. Чынында мыкты ыр, танбайм. Рахмат. Авторлорго терең ыраазычылык. Бунун авторлорун айтпай кетсем болбос. Сөзүн жазган таланттуу акын биздин сүйүктүү байкебиз Акбар Кубанычбеков. Ону болсо Атабек Жураев деген досубуздуку. Аларга терең ыраазычылык айтабыз. Аткаруучусу Мыктыбек Нурланбеков. Дагы бир жолу кол чабуулар. Анда кезекти дал ушул мүнөттөрдө жогоруда биз сөз бергендей эле Урмат Токонбаевга кезекти беребиз. Асман вокалдык теледолбоорунун 2-сезонунда ырдаган. Perfect аттуу чыгарманы анда барыңыздар күтүп калдыңар окшойт. Анда келиңиздер ушу сонун аттуу чыгарманын сонуна отуруп угуп бериңиздер. Ооба. Сонуна отурууга дегенбиз. Урмат Токонбаев. I found a love for me. Darling, this time right, follow my lead. But I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love. Not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're mine. Baby, dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say you look the best, I whisper underneath my breath to her, tell you. I found a woman, the strong beginning when I know she shares my dreams. I hope that someday I see her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children all alone. We are still kids and we're so in love, fighting against all odds. I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Am I gonna be your man? I see my future in your eyes, baby. Dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I sing. Now I know I am made and person. She looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Бизде баары сонун.
Радио Кафе программасы сонун уланып жаткан кези Мыктыбек. Азамат Имашев болсо ар дайым гитарада кол ойнотот. Ал эми сол жакта турган Татнакай Гүлкан Олжубаева, Биназир Аблаева. Ооба, мен айткычы эле айтып ийдим го. Албетте, сулуулардын дагы үнүнө, талантына күбө болсо кандай болот? Сөз түрдө азыр Биназирди Гүлкан сиздер үчүн ырдап берди, Биназир ырдап берсин анда. А студио тобунун «Еще люблю» деген чыгармасын аткарабыз сиздер үчүн. Эгер билгендер болсо, чогуу кошулуп, коштоп ырдап турабыз. Сүйлөштүкпү? Ооба, макул дейт. Анда кеттик. Мигайл ФМ радиосунда Радио Кафе программасы, ал эми Радио Кафе программасында Биназир Аблаева ырдайт. Ночь за окном все темнее и темнее, и опять до рассвета мне электронные письма друзей не приносят ответа. Нет, 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 не сумел ты меня удержать. Что же это такое? Я не хочу просто принадлежать. Что мне делать с собою, я не знаю. Ну, кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу и побегу за тобой, обгоняя рассветы. Кружится голова, и я схожу с ума. Не плачу я, еще люблю, но тебя не касается это ты. Очень хочешь, наверное, узнать, как мы дальше поступим. Нет, можешь больше ты не набирать. Абонент недоступен, недоступен. Ну, кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу и побегу за тобой, обгоняя рассветы. Кружится голова, и я схожу с ума. Не плачу я, еще люблю, но тебя не касается это. Хей, 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 хей. Еще люблю, но тебя не касается это. Кружится голова, и я схожу с ума. Не плачу я, еще люблю, но тебя не касается это. Чоң рахмат. Албетте, бул бизде Биназир Аблаева болду. Дагы бир ирет кол чоолор болсун. Ушинтип эле бүтүрүп койсоң, Бул эмне болду? Деп эле, тамаша. Анда, сүйүктүү угармандар, бүгүн Радио Кафе программасын тыңдадыңыздар. Бизде бүгүн конокто Асман вокалдык теледолбоорунун 2 сезонунун жеңүүчүсү ырчы жигит Урмат Токонбаев бар. Жана ошондой эле аны коштогон, ошондой эле коноктун ырларын коштоп, ага көрүп берип турган бул албетте Feelings акустик тобу. Чоң рахмат, ардактуу угармандар, сиздер менен болгонубузга, сиздер менен ушинтип байланыш куруп атканыбызга абдан кубанычтабыз, кубанычыбызда чек жок. Урматка болсо терең ыраазычылык айтабыз. Биз чакырган убакытка келип берди, биз чакырган жерге келип өзүнүн ишин эң мыкты деңгээлде аткарып,
чыгармачылыгына мындай кош көңүл мамиле жасабагандыгы бизди абдан кубандырды. Сага чоң рахмат Урмат. Сенин чыгармачылыгыңа чоң ийгиликтер болсун. Буюрса дагы бир кийинки эфирге келгениңде дагы көптөгөн дүйнөлүк деңгээлдеги долбоорлордун жеңүүчүсү катары чакыралы. Талыкпай эмгектене бер. Сага болсо чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чындап эле баарыңарга рахмат. Мен абдан сыймыктамчы адаммын. Ушул бөлмөдө отуруп, ушундай бир сонун бир нерселерди чыгарып атабыз да, бир нерселерди. Бул нерселерди баарыбыздын колубузда бар алып чыкканга. Ар бирөөбүздүн укугубуз менен, өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн элибиз менен көтөргөнүбүзгө кызмат кылыш керекпиз да. Ошондуктан мен дароо деле чакырганда элечи ошол заматта эле макул болдум да. Анткени ушулдай учурларда бири-бирибизге кандай десем, жардам берип, бири-бирибизди ушундай колдоп батыраак эле кетирип салайын деп атасың сен. Бири-бирибизди колдоп, бири-бирибиздин андай жумуштарыбызды, ойлорубузду чогуу ишке аштырганга мен ар дайым өзүмдүн көңүлүм менен аткарып жардам беремин да. Эң биринчиден бул, экинчиден мен эң биринчи оюм, планым жана менин максатым бул биздин өлкөбүздө, Кыргызстанда музыкалык индустрияны өнүктүрүү да. Ошо эң башкы нерсе бул ушул жердеги тепкичтен башталат да. Ошондуктан чоң рахмат силерге, бизди колдоп келгениңиздерге. Жалпы жамаат Мен Кыял FM, баарыңыздарга рахмат. Мен силерди сүйөм. Биз дагы сүйөбүз. Урмат Токонбаев ырдаган эле укмушко десе көрсө ойлогону дагы укмуш экен. Бар болсун дейли дагы Feelings акустике ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле биздин башкы режиссерубуз Улан Солтобек уулу, үн режиссерубуз Раим Молдогазиев, анан Радио Кафе программасынын чыгарылыштарына моралдык жактан колдоо көрсөткөн Улуттук университетинин журналистика факультетине. Колчолор бассын. Чоң рахмат. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык айтабыз достор. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге өзгөчө ыраазычылык. Бизге ушундай атмосфера түзүп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Ал эми кийинки уктурууда угушканга чейин, кийинкисинде сөзсүз түрдө башка бир ырчы коногубуз болот. Кызыктуу бир адамды чакырганга аракет кылабыз. Ал менен дагы кызыктуу ырларды, кызыктуу номерлерди даярдаганга аракет кылабыз. Ошондуктан бир жума бою куса болуп күтүңүздөр. Ооба. Көрүшкөнчө. Эгерде биздин бүгүнкү эфирибизди кайсыл жактан көрөм деп суроо сизде жаралса, анда Мен Кыял FM радиосунун YouTube жана Instagram баракчасына кирип ал жакка катталып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле эмки жолкусу, ошондой эле биз кийинки жолкусуна тактап айтканда жума күнү саат 9:00 КТРКнын радио бөлүмүндө угармандарды, көрөрмандарды күтөбүз. Паспортуңуздар менен келсеңиздер болот. Кызматыңыздарда Мыктыбек Нурланбеков жана мен Өзгөрүш Абакиров. Кайрадан жолукканча бар болуңуздар.